Саламатсыздарбы. Бүгін бізде қонақта белгілі қоғамдық ишмер Топчыбек Тургуналиев 2002 жылы Акса окуясы болгондо сиз коомдук комиссиянын төрагасы болгонсуз, туурабы? Акса окуясын иликтөө боюнча. Рахмат биздин студияга келгениңиз үчүн. Эми ошондо ошол учурда ушу Акса менен байланышкан окуялар мына январдан башталды. 5 январда Азимбек Бекназаровду камакка алгандан баштап жылдын аягына чейин уланды. Жайында абдан жүрүштөрү болду, туурабы? Аксыдан Бишкекке чейин дегендей болуп, анан конституциялык кеңешме түзүп Акаев жылдын аягына чейин уланды, андан кийин да уланды. Ошол жылдар учурунда кимдер коомдук мындай бир көзгө илинген эле? Анткени кечээ күнү мына 17 мартта Бишкекте форумдун алдында митинг өткөрүп, экс-президент Алмазбек Атамбаев биз ушундай турганбыз аксылыктар үчүн, алар унутуп калса мен эстетем дегендей кылып сүйлөдү. Эми Нарын мырза, биринчиден Аксы окуясынын башаты бул бир аз мурдараак башталган. 2-жылдан Азимбек Бекназаровдун эрдиги ушунда ушул үзөңгү куушту жана кыргыздын эң байыркы керемет жер сорусун казактарга, кытайлыктарга берип жибергени боюнча жогорку кеңештин биринчи көтөргөн Акаевга импичмент жарыялоо маселесин көтөргөн ал жалгыз гана ошол Бекназаров болгон. Бул эрдик. Себеби дегенде бир жагынан Азимбек өзү билип турган. Ал заманда саясий куугунтук дегенде ушунчалык алууланып күчөп турган. Мисалы мен да ошол жылдары 9 түрмөнү көргөн кишимин. Кыргызстан аймагында. Кыргызстандын аймагында ошол 3 жолу кылмыш иштеп, саясий себеп менен бирок кылмыш иштеп соттошту. 6 жолу административдик соттошту. Анан 1384 күн отуруп чыктым да мен. Ошондо ошол бийликке каршы өзгөчө Акаевга каршы сөз айткандардын баардыгы эң күчтүү айтылган 2 сөз болгон. Биринчиден ошол 95-жылы 3-жолу жолу президенттикке коюлганда конституция боюнча, баш мыйзам боюнча ал 93-жылкы баш мыйзамдын бирден бир автору мен элем да. Билесиң да. Баш мыйзамдын талаптары боюнча 3-жолу жолу президенттикке коюуга болбойт. Бул өзү бийликти узурпациялоо. Бийликти кандай кылам десе ошондой кылып, өзү билип өтүгүн төргө илүү деп мен республика гезитине жаздым эле. Ал эми Азимбек болсо ал ошол тарыхый конкреттүү маселелерге байланыштырып, жана үзөңгү куушка баштырып, ошол Акаевга импичмент жарыялаш керек дегенден башталган. Ал Бишкектен ошентип айткан, анан Бишкектен тие албай, ал Жалал Абадка барганда ошол жактан кармап атпайбы? Январда. Ооба, анын баардыгын абдан жакшы билесиң да. Ал ошо 5 январда камалып, анан жана Аксы окуяларынын күчөгөндөрүнүн дагы бир 2 нерсесин айтып берейин. Биринчи жагы ошол Жалал Абадтагы түрмөдө Азимбекке күч колдонуп атыптыр, уруп атыптыр деген сөз таркаган. Бул чынында эле болгон экен. Бирок Азимбектин жигиттиги муну эгерде айтып койсом, тиги жакта силер Азимбекти уруп аткан экенсиңер, бошоткула, эмесе силерди ачык эле айтайын, өрттөп жиберебиз азыр деп акимди баш кылып Осмоновду Шерматты. Тиги Кара Суудагы айылда. Анан дагы бир топторун ошол бир 6-7 жетекчилерди кармаганда. Кармап турган. Болгондо дагы мен ушунчалык таазим кылам. Ал жерде
жигиттер бери жакта эле турган. Бир 10 чакты чаарбаш келиндер кармап, анан кийин Азимбектин атасы, кайнатасы, анан кийин ал аксакал ошондо бир 83-тө болчу. Ай кыздарым, эми акимди кармабай эле койбойсуңар дегенге болбостон киргизип туруп, анан кийин тиги акимди анан чыгып туруп, Шермат Осмоновго сиздин бооруңуз ооруп атабы? Келиндери болгондо дагы өзүнүн анын арасында өзүнүн бир тууган келини, баласынын зайыбы болгон. Сиз Шерматка бооруңуз ооруп атабы? Анда сиз дагы кирип ошол жака отуруп туруңуз деп, аны кайнатасын сүйрөп барып туруп Осмоновго кошуп коюп атпайбы? Камап. Мына мындай жагы болгон. Экинчи жагы ошол айтып атпаймынбы, тиги булар кербенде митингди өткөрөбүз, Азимбекти бошотсун дегенде булар кербенде бербей коет. Кербенде болсо аксы боюнча көп киши чогулуп, бул бизди бийликке шек келтирет, мүмкүн оодарып жиберет акимиятты деп коркушуп, анан жүрүп отуруп, анан январдын 25-inde анан акс тиги кара суунун өзүндө берип атпайбы, алардын арам ою кара сууда ким канча киши чогулат эле, 1-2 миң эле киши чогулат да дегендей ошого уруксат берген. Ал эми 1-2 миң киши эмес, 5-6 миң киши чогулган. Ага мен баргам. Анан мен ошондо ошол Акаев токтоосуз бийликтен кетиш керек, Азимбекти токтоосуз түрмөдөн чыгарсын деп айтканым үчүн мен ошол жерде эле буйрук берген экен, Тургуналиевди кармап туруп камагыла деп. Анан ал жердеги мыкты жигиттер бар эле адаштырып отуруп, аркы бетке бир өткөрөт мени, суунун аркы бетине, берки бетине бир өткөрөт. 10 чакырымдан кийин бир машинеге салат, дагы 20 чакырымдан кийин экинчи машинеге салып отуруп, мени качырып берген. Мени алардын катардагы туткунунан бошотуп жиберген, мен ошол кара суулук инилерим, туугандарым. Ал эми жанагы айттым го, Азимбектин ошо жигиттиги аны уруп, аны кол тийгизип атса дагы ошол жок. Атайын барат кара суулуктардан. Жолугат, Азимбектин өзүнөн сурап атат. Сага кол тийгиздиби, урдубу дегенде Азимбек карап туруп айтат, жок. Мага ким кол тийгизмегиле. А көрсө тиги кийиминин ичинде экен да, көгөргөн тигиндей мындай жактары. Кийин анан билинип атат. Мага айтып берди Азимбек. Ошондуктан бул жерде аксы окуясына катышып эрдик кылган келин кыздар бар. Биринчи мен ошолорду айтар элем. Себеби дегенде Босбектин тушунда жанагы ошо Шермат Осмонов баш болуп ээрчитип барган жанагы аткычтарды. Анда ал айтып атат, эгерде силер 15 мүнөттүн ичинде кайта кетип калбасаңар, мен силерди калкалай албай калам, коргой албай калам деген сөзү болгон. Кийин мен жогорку сотто ошого каршы оппонент болгом да. Анда 15 мүнөт эме эле 5 мүнөттөн кийин эле аткан. Биринчи катарда тургандар келиндер болгон. Ушул келиндер болгондо дагы 20-30 эле айланып тегерегендеги баягы эле келиндер ушул болгон. Анан кийин биринчи жарадар болгондор дагы ошолор болгон. Ой, бул эмне кылып атасыңар? Эмне кылдыңар? Манакей кан төгүлүп атпайбы? Токтоткула деп кыйкыргандар дагы ошолор болгон. Октон коркпой. Мен айтар элем, Манас эпопеясында ошол өлүмдөн коркпой ата мекенди коргогон миңдеген, мүмкүн 100 миңдеген Манасын айланып тегерегенде эр азаматтар болгон да. Мен ошону өз көзүм менен Аксыда көрдүм. Экинчи жолу мен өз көзүм менен 10-жылдын апрелинде көрдүм. Себеби дегенде сен ошондо Прагада белең, нарын Францияда жаштардын көтөрүлүшү болгон, эсиңдеби? 68-жылы.
68 жылы, 10 жылы да болгон, анан кийин кийинки экинчи бир толкуну болуп туруп, анан кийин ошондо жанагы өрт өчүргүчтөрдүн ушунчалык октой атылган суу бар го, ошо суу менен анан кийин мурундан көздөн жаш агыза турган газды неметип эле ошондо эле качып кеткен баардыгы. А бул жерде жанагы 10 жылдын апрелинде караңыз, бул жанагы манастан берки кыргыздын тайманбас баатырдыгы, өлүмдөн коркпой элим үчүн, эркиндик үчүн деп чыккандардын ошол биринчи эмелери миңдегендери ошол ак үйдү ээлейип иштеп киргендерин атат да, буягынан атып атат, ондогондору кыйрады. Далайы өлдү. Далайы кансырап онтоп жатат. Алардын баардыгын бул жакка чыгарып коюп, ооруканага жиберип коюп туруп, анан кийин экинчи толкун, үчүнчү толкун, төртүнчү толкун менен анан кийин алышкан да тиги эмени. Көрдүңүзбү, бул өзү бир жагынан батыштын өлкөлөрүндө жанагындай суу буу менен эле таркатып жиберип атат азыр деле. Ал эми экинчи жагынан алганда бул Борбордук Азияда дагы бул өзбектерден чыгалдыбы. Өзбектин бийлиги Кыргызстандан мурун кан төккөн да Анжанда. Билесиң да. 2005 жылы. 89 жыл болгон. Мурдабыз. Тиги Кырым татарлары мескетиндер бар го. Ошол базарда чатак чыгып, андан кийин мына 5 жыл мурда бу Шевченко менен Гурьев деген кыргыздар мурда барса келбес деп койгон, мунайчыларды казактар атышып Нур Султандан эле буйругу болгон. Анда дагы бул айлана тегеректеги элдер тилекке каршы ушу кулчулдук кан сезим менен калган экен да азыр дагы. Тилекке каршы. Ал эми дегенде ошо Нурсултан Назарбаев, Путиндер жактырбай 10-жылдагы революция, кыргыздар улам эле революция кыла берет экен дегендей. Ал эми 11-жылы Санкт-Петербургда бир эл аралык чоң жыйында Путин мойнуна алып атпайбы? Араб өлкөлөрүндөгү революциялардын башаты Кыргызстандан деп айтып жиберген. Көрдүңүзбү? Мен ушуну кыргыз айтса жакшылап кабыл алат. Жок, мактанбай эле айтса деле мен кабыл алат элем. Бирок дагы мен үчүн, кыргыз үчүн ошол Путиндин же болбосо жанагы Батьковщинанын башчысы Украинада Юлия Тимошенко деген. Ошол эле 11-жылы айтып атпайбы? Менин Батьковщинамда 200 000 мүчө бар дейт. Ушуларга караганда мага 2 миң кыргыз болгондо Януковичтерди оодарып түшөт делем деген сөзү болгон. Бул өзү тарыхый окуя, тарыхый баа болгон да. Ошондуктан жанагы Аксу окуясын ошо бир жактамай карабоо болбойт. Бул өзү кыргыздын миңдеген жылдар бою тарыхтын кылымдарынан кылымга, муундардан муунга өтүп келаткан, бирок көзгө көрүнбөгөн адамдын жан дүйнөсүндө билинбеген жанагы Гумилевдин сөзү менен айтканда пассионардык рух бар экен да, кажыбас кайрат. Өлүмдөн коркпогон кайрат бар экен да, мына ушул көрүнүп көзүм менен кийин көрүп атпайм мен. Ага чейин далайлар айтып жүргөндө азыркы кыргыз жаштар болбой калды. Мекенчил деле болбой калды. Тигиндей мындай бир нерсе болсо булар бизди сактап калбайбы дегендей эле бир сөздөр айтып жүргөн. Мына ошол 90-жылдардан бери өзгөчө Аксы окуясынан кийин 5-жылда, 10-жылда мындай сөздөр айтылбай калды. Себеби дегенде биздин жаштарыбыздын ичинде манастын руху бар экен. Бар экен. Атамбаевдин мааниси, ролу кандай эле ошол 2002-жылдагы окуялар учурунда? Күнү мен жолдо келатсам бирөө жолугуп калды. Анан андайлар көп да, мен ошо 90-жылдардан бери 10 000 деген эмес, 100 000 деген адамдар менен кол алышкам, көрүшкөм. Далай жыйындарда, митингтерге бир болгон. Бирок дагы мен ошолордун баарын эсиме сактай албадым да. Анан бирөө көрө калып туруп эле айтып атат, канча жылдан бери көрүшпөдүк эле, мени таанадыңызбы дейт. Жок, таанай албай турам. Айтчы десем, ой, мен революционер эмесминби дейт. Мен сиздин жаныңызда жүргөнүм беле жакында эле. Мен айттым,
Жоқ, инем, менің жанымда сен дайыма жүрген емессің. Революцияның ең бір алдыңғы қатарында болғаныңды да көрген емеспін дедім да. Шелпей тұрып қалды. Аңсың арна жана Атамбаев деген өзі қаратып тұрып қалып айтқан неме екен де, мен мұндай қалпыш екенін білбей жүріптін. Мен кеше күні сол апрельден сөйлеп атат. Мен дейді, Ақсы оқиғасын Уғар Замат деген Туркиядан ұшып келіп, анан ошол жақта болғом дейді. Болған емес. Ақсы оқиғалары бойынша дегеле бір ошол кезде тіге Ақаевқа қарсы Қаяш айтып қойған сөз дағы жоқ болған. Атамбаев Ақсы оқиғасын содачылық қылып, өзінің пайдасына пайдаланам деп ойлап отсын. Бұл эмне деген сөз? 17 жылдан кейін. Жоқ, эми ал ойлап атат да, оны ешкім билбей қалды, азыр айта берсем болбойт дегендей бір ой болса керек. Айланайын, мисалы Қырғыздың бірден бір улы қасиеті ал құймағұлақтығы. Миллиондаған адамдар болса дағы 100 миңдеген адамдардың құймағұлақтығы ал естен шықпайды. Себебі дегенде ал күнделік оқи емес. Ақсы оқиясы деген. Ал тарихта бір-екелі жолы бола тұрған. Өте сейлек оқияды. Анан қантып, анан кейін біз осы қан кечіп аралашып жүрсек, анан кейін ал өмірінде, ал жылдары, ал жерде болбоса, анан кейін қантып қалып айтты, қандай оозу барды, мен таң қалдым. Ал эми болса кече күнү эки окуя болду да. Бир жагы ошол Борбордук аянттагы жанагы эркиндик үчүн деген баарыбыз чогулуп саат 11-де гүл коюп, анан кейін Куран окутпадыкпы. Атамбаев ал жакка келе алган жок. Атамбаев элден чыгып калган. Атамбаев азыр кимдерди чогулткан ошол форумда? Мен байкап отурдум. Ал өзүнүн ал жак бул жактан мүмкүн ташытып келген айлык штаттардан. Андан башка жана Сапардын туугандары бар, алар келген. Укугу бар, келсин. Берки Ибраимовдун, Кубанычбек Кулматовдун жана башкалардын ушундай бир колдоочулары, урук туугандары келет да. Бул эми боло турган нерсе да, аны силер эмне үчүн келдиңер деп аны эч ким күнөөлөй албайт. Алардын укугу. Бирок ошолордун алдында калп айтып атпайбы? Мен таң калам да, эмне үчүн ошол эле Атамбаев дегенде келип, ошол Борбордук аянтка келип, Куран окуткандарга катышып, анан кийин форумга барабы, каяка барат, анан өзү билбейби, ал эми бөлүнүп алып, анан кийин өзүнүн бир имаратынын алдынан өткөрүп атат. Аксылыктар унутуп калса керек, мен аларга эстетип коеюн деп. Жок, аксылыктар анын ичинде мен эми аксылыкмын деп мен баса айткан киши эмесмин. Мен Аксыда төрөлгөнмүн. Менин киндек кан тамган жерим асыл Аксы. Бирок дагы мен Кыргызстандын адамымын. Мен Кыргыз улутунун уулумун. Ошондуктан жанагы Аксыда болобу, же Оштогу 90-жылдагы июнь күндөрү болобу, мен анда дагы өрт кечип жүргөм. Же болбосо 10-жылы дагы июнь күндөрүндө дагы барган мен. 5-жылы, 10-жылы революциянын бирден бир башчысы болгонмун да, мен сөз сүйлөмен ошол башчысымын деп мен жулкунган жерим жок. Мен жөн эле тарыхый нерселерди айтып атам. Ал эми Атамбаев болсо ошол каратып туруп, жанагындай карапайым адамдарга калп айтып атпайбы? Ал жулкунбасын. Аксылыктарды эсиңерден чыгарып жибердиңер окшойт. Мен эстетип коеюн деп айтканы дагы бул өзү. Анан кийин мен айтар элем, бул өзүн бир анча-мынча маданияттуумун деп сезген адам андай ыплас сөздөрдү бүтүндөй элге, элдин алдында айтпайт эле. Жана түкүрүк, анан түкүрүктөн ары, аны айта да албайм азыр мен. Андан башка эми ал арак ичкенин, коньяк ичкендерин баарын айтып атат. Айланайын, бул эмне деген? Бул мен Атамбаев айнып калгандай сезилдим бага.
айнып калгандай. Мен мурда эле сезгем. Себеби дегенде өткөндө да бир жаздым эле, айттым эле, мен ошону кайталап коеюн. Атамбаевдин эң чоң кечирилгис күнөөсү деп мен өзүнүн элинин тигил канатын, бул канатын мазактаганды айтам. Мен нарындык улуу тоолук туугандарымды койсуңар деп. Ал эми керемет таластыктарды болсо абыш көбөштүн тукумдары деп, ысык көлдүктөрдү дагы ал бир оозуна келгени оттой берет экен да. Мен «Гениальность и помешательство» деген атактуу бир китеп менин алдымда турат. Ошондо акылдуумин деген адамдар дагы бара-бара акылынан адашып, анан жанагындай чым коргонго бара тургандай бир абалга түшүп калат экен. Ошондо дөөдүрөгөн сөздөрдү сүйлөй берет экен. Акылынан айнып кетет экен да. Мен кече Атамбаевди ошондой сездим. Ал эми ошол эле учурда экинчи окуя болду. Мына Сооронбай Жээнбеков деген абдан чоң иштерди баштады. Азыр Сооронбай Жээнбеков баштаган бийликте деле көп мүчүлүштөр болуп атат. Ал бул мүчүлүштөр кече бүгүн эле пайда болгон жок. Ал бул Советтер Союзунан бери, өзгөчө Акаевдин учурунан бери келаткан булганч нерселердин баарын азыр үйүлүп азыр Сооронбайдын тушуна келди да. А бирок дагы аксыга барып, дагы ошол босбу жээк деп койбойбуз, ошонун тушунда ошол аксылыктар атылган жерге барып, анан кийин Куран окуп, таазим кылып, анан укмуш сүйлөдү. Анын ичинде Атамбаевди айланайын, ал экөөбүз арак ичкенбиз, анан кийин ал арак ичип алып, үйдө кийген тапочкалары менен менин үйүмө кирип, анан минткен деп айткан жок да. Андай болгон. Атамбаев. Ал Сооронбайдын дана жигиттиги, адамгерчилиги андай бир ыплас нерселерди болсо дагы айткан жок. А бирок мен билем аны. Мына мен четинче карап азыр айтып атам. Аны айтуунун эмне кереги бар? Ооба. Аны айтуунун эмне кереги бар? Баягы эл алдында сүйлөгөндө саясий чоң жетекчилердин айта турган бир деңгели бар болуш керек. Ошол деңгелден пас түшпөш керек. Нарын иним, телевидениеден дагы, радио, гезиттен дагы түшпөш керек. А бул таптагыр эле оозуна келгенин оттой берет экен дейт. Атаң оозурайын. Сиз айтып калдыңыз, элден чыгып калган деп. Элден чыккан. Коррупция, башка бир нерселер, чет мамлекеттин жетекчилери менен араздашкандары болгон. Коррупция жагынан кандай дейсиз? Эми коррупция жагынан бул Советтер Союзу ыдырап баратканда Чыңгыз Айтматов жанагы жазуучулардын калем акысына деп 50 миллион рубльды, рубль анда абдан күчтүү эле да. Москвадан жулуп бул жака кууп келет. Анан бир күнү караса эле жок, изи жок. Анан алты кимге барыптыр? Акаевга. Аскар, ал 50 миллион кайда кетти десе, аны тиги Атамбаевден сураш керек. Атамбаевден сураса, мен заводторду алып атам. Ошол 6 заводдун бирин жалаң гана ошол калемакы жана гонорар деп коет го, ошого иштетем деп таш палекет болгон жок да. Бир жагынан Атамбаевдин жана коррупциялык эмеси деп, эмне үчүн 6 заводду ит арзан алып туруп, анан бирөөнү дагы чындап иштеткен жок. Бирөөнү дагы мисалы кошумча жумушчуларды эмес, мурунку эле деңгээлиндеги жумушчуларды кармап туруп эмне үчүн иштеткен жок? Эмне үчүн Атамбаевдардын айынан 100 миңдеген адамдар жумушсуз калып, анан кийин башка өлкөлөргө кетти. Мунун ичинде Атамбаевдин да күнөөсү бар да. А эгерде ошол 6 заводду иштетсе, эмгиче гүлдөйт эле да. 10 миңдеген адамдар ошол эч жака кетпейт эле да. Көрдүңүзбү? Ошондуктан ал заводдогу эң бир алдыңкы немелер болгон. Техника. Алардын бардыгын анан металлолом тигиндей мындай катары чыгарып туруп, анан кийин башка өлкөлөргө, өзгөчө Туркияга саткан ким? Атамбаев. Россияга. Россияга. Аны менен кошо бул
Бұл әлбетте Ақаевтың үшінде башталған. Ақаев, Құловтар баштаған бұны. Мен ашық айтып қояйын. Анан берки биринчи вице-президент бар эле го. Орус жигит. Кузнецов Герман. Герман Кузнецов алдагы аралашканда. Көрдүңүзбү? Ошондуктан бул жанагы Кыргызстандагы коррупциянын башаты 90-жылдардан. Ошондуктан бул коррупциясыз Кыргыз коому деген коомдук бирикменин бирден бир талабы биз Сооронбай Жээнбеков баш болгон коррупцияга каршы чоң казатты акыркы 5-10 жылдын ичиндегилерин эметип атат. Ал эми биздин бирден бир талабыбыз ошол бул мезгил өтүп кетти, убакыт өтүп кетти дебестен 90-жылдардан бери анда миллион эмес, триллионго тете байлыктардын бүт бардыгы 5-6 жылдын ичинде жок болуп кеткен. 5-6 жылдын ичинде. Сиз менен биздин талабыбыз да ошол жактан башташ керек. Бүгүнкү Кыргызстандагы миллионер болгон, миллиардер болгондордун бирин да билбейм мен. Өзүнүн мээнети менен болгон маңдай тери чоор таманы менен миллионер болгон бир дагы кишини билбейм. Кумтөрдүн эсебинен ошондой кендерди итарзан сатып, же болбосо ошол жер сатып, же болбосо завод фабрикалардын бүт баарын тоноп, самолетторго чейин сатып, анан кийин миллионер болгондо. Ошондуктан биз ошондон бери бир чоң көз каранды эмес комиссия түзүп изилдеш керек. Мен ойлойм, ошол кезде деле жакшы иштеген анча-мынча чиновниктер болсо керек. Ошолордун бүт баарын эле башын ыргыта чабыш керек деп мен айтпайм. Ал эми бүгүн мынакей кутуруп далай-далай окуу жайларды, эл аралык окуу жайларды, бу телеканалдарды түзүп аткандар, көп жерде ушунчалык чоң дүкөндөрдү ачкандар, же болбосо Кыргызстандын Бишкектин ичинде ондогон заңгыраган имаратты салгандардын пулу кайдан? Кайдан? Ошондуктан бул Атамбаев так ошол тоонун ичине кирет. Атамбаев уламдан улам айтып атпайбы? Мен дейт Кыргызстанда эң бай адаммын дейт. Ана мен сурайт элем, Алмаз, сенин ошол эң байлык абалың ал кайдан? Сен эмне өз мээнетиң менен таап алдың беле ошону? Китеп чыгарып ошондон байыгам деп атат го. Эми айланайын. Наке, сен дүйнөнү көп жакшы билген адамсың. Батыштагы дагы ондогон, жүздөгөн эмелер, окумуштуулар, анан китеп жазгандар заматты эле миллионер болуп, менен миллиардер болуп кеткенин батышта көрбөйбүз. Ал эми Кыргызстанда болсо акыркы бир 30 жылдын ичинде гонорар жок да. Анын ичинде Атамбаевка дагы жок. Эми ал гонорар үчүн эмес, жанагы бияктан басып чыгарып Москвага, Россияга бир жака алып барып. Эми андай китептерин, Алмаз чыгарган китептерин биз өтө эле аз эле билебиз да. Ал аз эле китептер менен ушунча чоң жүздөгөн миллионду табыш бул калп айтып атат, жанын жеп. Ал айтпайт 6 заводтун укмуштай байлыктары кайда экенин айтпайт. Ал көп нерсени ташып барып Туркиядан миллионер болгонун, же болбосо Россиядан болгонун айтпайт. Эмне үчүн айтпайт? Кээ ушундай болуп атпайбы? Эгер деле Атамбаев андай эле коррупцияга каршы, анан кийин мен таң калып атам. Кече эле өзү коррупция менен деп кес-кесте кыйкырып калчу эле. Бүгүнкү жаңы бийлик коррупция менен ушунчалык сабылашып атса, эмне үчүн ошол коррупционерлерди жактап чыгып атат? Сапарды, Ибраимовду, Колматовду. Ал сотто уже далилденип атпайбы? Тергөөдө эмес, сотто уже. Албетте соттун чечими боротоло чыга электе, аны коррупционер деп айтыш азыр мындай калпыс сөз.
Бирок дагы тергөөчүлөр аны далилдеп, ооба мына ушундай иш кылган деп жүздөгөн далилдерди келтирип атпайбы? Анан кийин эле ал эгерде Атамбаев чын эле адилеттүү адам болсо, анда сен экөөбүз сүйлөшүп аткандай эле эми текшерип атат, коррупционер деп атат, далилдесин бул бийлик. Сот далилдесин. Анан боротоло айтайлы десе, анда ал адилеттүү сөз болор эле. Антпей эле алар таптаса деп атпайбы? Ушундай мааниде айтып атат о. Ал өзүндө айтып атат, мени дейт азыр атып таштаса дагы эртең дейт 100 миңдеген Атамбаевтар менин ордума келет дейт. Мен ошону айтар элем. Атамбаевди атам деген эч ким жок. Атамбаев түрмөгө отурушу мүмкүн. А бирок Атамбаев түрмөгө отурганда 100 миңдегендер кишип ошо түрмөнү айланып турат деп мен ишенбейм. 100 миң эмес, 1000 чыга албайт. Себеби дегенде бул мунун жеген ичкендери ошончолук оор. Аны эл билет. Анан бүгүнкү бийликте эле дегенде Атамбаевдин мойнуна коюш керек да. Мойнуна койгондон кийин анан кайда барат анан кийин? Яйланайын. Кайда барат? Биздин убактыбыз бүтүп калды дейт. 30 мүнөт сүйлөшүп жүрүпбүз. Жанагы аксы жөнүндө сиз жакшы билесиз, анан мынабу коррупциясыз кыргыз коому деген уюм түзүлүп, мындай бир коомдук деңгээлде көтөргөнү абдан жакшы. Ошол коомдун ишине ийгилик каалайлы. Чоң рахмат. Эми бул боюнча жок дегенде бир 5-10 мүнөт кененирээк сүйлөшсөк болор эле. Мисалы мен Өзүнчө керемет эле. мен эки нерсени айтат элем. Ошол жанагы люстрация деген мыйзамды кабыл алыш керек. Бул өтө чоң нерсе. Экинчиси, бул күрөштү жалпы элдик күрөшкө айландырыш керек. Биздин ошол жанагы биздин коомдук бирикменин эң чоң талаптары ошол. Рахмат сизге. Силерге рахмат. Келип интервью бергениңизге рахмат. Убакыт бөлүп бизде конокто коомдук ишмер, коррупциясыз кыргыз коому деген кыймылдын төрагасы Топчубек Тургуналиев болду. Рахмат сизге. Мен 5-каналга ыраазымын.